Кытай саат эртең мененки 6:30 чогулуп алып кетип бартабыз. Бүгүн Могулдун күнү да. Taң атпай туруп кетип жатабыз. Ой, соктук. Geldik. Бул жактан поезд отуруп кетебиз дальше. Бул биздин группа. Ассаламу алейкум достор. Силер менен кайрадан мен Нурсултан. Бүгүн биз Констанц шаарына келдик. Бул жактан азыр Майнау деген арал бар экен. Ошо аралга барабыз. Андан кийин кайра Констанц шаарына келип, ичине тамактанып алып, шаарды ыбырып алып, кайра кетебиз. Эми өзүбүздүн поездга кирип бартабыз. Бул жылдам жүрүүчү поезд. Муну менен кетебиз азыр көлгө. Кандай көл экенин дагы алдыда көрөсүңүз. Кандай өтөт атабам? Эмне жагып атат, эмне жакпайт? Мен бул рядышка чыгып. Анча көп. Ушун туган күндө эле жыргалы, эки жакка чыгып, былтыр Европага барып белек. Европага барып белек. Жок, Эки күндөн кийин барып атып белек, 14-үндө. Жыргал мунусу. Окуп билим алам деп кеттиң эле четелге. Куса болду жүрөгүм, сени качан келеттим. Сагындымбы жериңди, ак калпактуу элиңди. Dostlarım tozu varlar gelsince. Азыр биз Констанцтын вокзалынан түштүк жаңы эле. Азыр буюрса шаарды кыдырып, кандай шаар экенин көрөбүз. Жаңы эле вокзалдан чыктык. Эми биздин экскурсиябыз ушул жактан башталат. Азыр кайсы жакка барабыз? Азыр билбейм, чолпон жемдерге жолугабыз. Азыр лагонун ичине киребиз, Ильясовго бекер айданып алабыз. Анан дальше посмотрим. Эртең менен туруп алып эле чай ичпей эле чыкканбыз, да бул жактан ичине шам шумет алалы деп бир навайканага келдик. А ты хотела? Dann einmal, noch einmal diese Ken Flash değil. Trinken-Magazin возьми. Куда тебе это положить? İçine? Напай. İçine tamak alabızda öbürçü olup ketip o kişinekey tamak için. Kişinekey tamak alabızda o şoğda öbürçü olup ketip o. Çok güzel. Aşk olsun. So, приятного аппетита.
Тоқтың еті ғой. Тонжықтан ат қой. Оозума тыгып алам го. Азыр корона илдетине байланыштуу бардык жерлерге тест жыйынтык чыгаруучу тест тапшырыш керек. Азыр биз ошол жака мындай атайын жай бар экен. Ушул жака келип тапшыргандан кийин справка берет. Ошол справка менен өзүбүз каалаган магазин, кафелерге кире берсек болот. Азыр очередь алып атабыз. Азыр өзүм кезегимди күтүп атам. Бул жактан телефон менен регистрация кылып, азыр регистрациямды көргөзсөм, менин очередимди берет. Hallo. Einmal den Ausweis bitte. Ich brauche meinen Ausweis wahrscheinlich. Willst du meinen Ausweis haben? Hallo? Das behältst du. Ah, okay. Hier oben rechts ist dein Ergebnis. Ah, okay. The result. Genau. If it's positive or negative. That's all. Fertig schon? Ja. Danke schön. Глубоко, да? У нас на работе было. Ушинтип мурдубузга кичинекей таяк тайып тест алды. Азыр бир нерче убакыттан кийин жыйынтыгы чыгат. Бул кагаздын бул QR кодду сканировать эткенде биз тапшырган тесттин жыйынтыгы чыгат экен. Ал жаркын айтып туруңдурбуз кандай чыккан. Чавка. Малали. О, Да, подаркалар серверга чабыр. Sen туган күнгө эле келип турбайсың. подарка алганбы? Чабыр рахмат. Былтырда туган күнгө келгенсиң, быйыл да. Ушинтет атайын подаркалар чогултушун ушинтип. Атайын бакка. Sen meni tartpagın. Неге? Ich will nicht Бул менин gefühlt эжем, werden. Ich will nicht Чолпон gefühlt эжем. werden. Tartpagla meni. уруксат бербейсиңерби? Çok. Жаздым. Бетиңерди эметип коюн мындай. Мына негатив дейт. Бул корона менен оорубайт деген жыйын. Меникин көрдүң? Негизи биз жумуштан жумасына 2 жолу текшерилебиз. Бирок тактыктагы ордук жок деп койчу эле. Текшерип кое беребиз жакта. Майнау деген арал бар экен. Азыр автобус менен ошо Майнау деген аралга барып. Автобустун ичи ушундай. Аябай салкын, ичинде кондиционер. Бул жак болсо Майнау деген арал экен. Азыр ичине кирип баратабыз. Бул аралга кириш үчүн акча төлөйт экенсиң, билет алып ал. Билеттин баасы 9 кишиге 45 евро болду го дейм. Мен себеби есеп кылам, ошого дагы скидка болду. Жартынай ауыз билинип калат, эжем дагы ауыз билинип калат. Ошолор менен чогуу скидка болуп 45 евро болду 9 кишиге. Бул жака чейин автобус менен келдик. Андан ары мынакта кичинекей көпүрө бар экен. Ушу көпүрөдөн өтсөк, ар жак уже Майнау деген арал экен. Бул болсо Боденвей деген көл. Бул Баден-Вюртемберг чергесине карайт бул жер. Бул көлдүн жээгинде Констант шаары жайгашкан. Бул көл бир учурда 3 өлкөгө карайт экен. Германияга, Швейцарияга, анан Австрияга. Элестеткиле, көлгө келсеңер эле уже бир убакта эле 3 өлкөгө келгендей болот экенсиңер. Германия, Швейцария, Австрияга. Бол тарап жак Швейцария болуп калат экен, бол тарап жак Австрия болуп калат экен. Бул көлдүн тереңдиги, эң терең жери 251 метр экен. Ал эми жалпы аянты болсо 536 километр квадрат экен. Ысык көлгө салыштырмалуу
10 эте кичинекей болуп калат экен. Көлдүн жалпы аянты 6201 нерсе километр болчу. Так канча экенин билбейм, болжол менен айтып атам да. Эми эң терең жери 660 метр болчу. Бул да болжол маалымат да, так унутуп калдым канча экенин. Бул жакта аябагандай көп яхталар, корабльдар өткөн. Бул жакта кайыктарды, яхталар дагы ижарага алып үч жерде түзсө болот. Киши аябагында көп экен, көп келет экен элдер. Азыркы биз жүргөн Майнау аралынын үстүнөн көрүнүш ушундай экен. Биз келген көпүрө бул жак тарапта болчу. Бул жакка чейин автобус менен келдик. Автобус менен келип, бияктан көпүрө менен келдик. Ана аралдын көрүнүшү ушундай экен. Майнау аралы гүлдөр аралы деп айтылат экен. Бул жакта гүлдөр жана ошондой эле бөлөк жашыл өсүмдүктөр аябай көп экен. Аябагандай жыш экен. Гүлдөрдөн жасалган өрдөктөр. Бул жерде болсо паулин деп айтчу эле, канаттар кооз канаты барбы? Бул аралдын жалпы аянты 45 гектар экен. 45 гектардын ичинде ушундай көптөгөн кызыктуу нерселер бар экен. Көптөгөн гүлдөр, балдар үчүн ойночу жерлер, жана жан-жаныбарлар бар экен. Жан-жаныбарларга жеткенде көргөнөм. Атай мындай кичинекей план бар экен. Бул план менен каякта эмне бар экен көрсө болот экен. Мисалы үчүн балдар ойночу жайды көрсө болот экен. Кафе, ресторандарды, церковь бар экен бул жакта. Бул жерде жаныбарлар бар экен. Могу жер өлө кооз экен. Ондай суу аккан тепкич бар экен. Карашы кандай суу. Мындай ар бир жерде гүлдөрдүн аталышы тууралуу маалыматтар бар экен. Эмне гүл, аталышы кандай. Ар бирөөнүкүндө бар экен аталышы. Гүлдөр аябай көп экен. Бул өйдө жакта болсо жүзүмдөрдү өстүрөт экен. Жүзүмдөр бар экен. Розанын түрлөрү аябай көп экен. Мынча розанын түрүн көргөн эмесмин мен. Бул аралда жүрсөң, аралда жүргөндөй болбойт экен. Кандай десем мындай. Билинбейт экен да аралда жүргөнүң. Бир паркта жүргөндөй эле. Пальмалар бар экен. Тирүү пальмаларды көргөн эмесмин. Мындай өсүп аткан пальмаларды. Буш жерге келип монитор сөзгө түшсөң, түшүп туруп Гавайиде жүрөм десең, элдер ишенет болуш керек. Кидей эле тирүү эле пальма. Бул жакта балдар ойночу жай экен. Бардыгы жыгачтан жасалган да. Пластмассадан, темирден жасалган нерселерди аябагандай аз колдонгонго аракет кылышыптыр. Бул жакта кичинекей көлмө бар экен. Көлмөнүн үстүндө мындай жыгачтар менен ары өрүп түзүп кичинекей балдар суу кечип жүрүп ойноп жүрүшөт. Бул жакта 1 еврого шарик сатып алат экенсиң. Шарикти бул конструкцияга кое берип, анан тоголонуп түшөт экен да бул жерден. Ушундай ойногон эмелер түрлөрү көп экен. Бул жак болсо кичинекей шаардын макети экен. Азыр кадимкидей эле поезд кыдырып поезд жол менен жүрөт.
Бул жака кичинекей балдар кирсе аябай жылгайт болуш керек, ичине киргизип койгон. Кичинекей балдар эле эмес, чоң кишилер да аябай таң калып кызыгып карап атышат бул жерде. Айланып, жанынан карап, видеого дагы тартып алып атышат. Бул жашыл поездга акча төлөсөң айланат экен. 50 цент салсаң 2 круг айланат экен. 1 евро салсаң 5 круг, 2 евро салсаң 10 круг айланат экен. Бул жашыл эле эмес, бардык поезддарда ошентип айлантат окшойт. İlyas, salam de. Salam. Salam. İlyas. İlyas, salam de. Like basqıla de. Европада GoPro көрсө эле улут үйлөрүнө адаты бар окшойт. Бuyakta да улуттар аябай көп экен. Хайдельбергке барганда дагы көпүрөдө ушундай улуттар аябай көп болчу. Эгерде Хайдельбергде видеонун ким көрүлөт болсо, ссылкасы бул жерде болот. Ошол жерден көрсөңөр болот. Бул жер болсо эски шаар экен. Бул жакта бүт үйлөрдүн баары илгерки эски үйлөр экен. Бул жерде 1539-жылы салынган эски үй бар экен. Бул үй жагы түрктөрдүн кафеси экен. Az bul jaka keldik, tamaqtanып алалы деп келдик. Менин тамагым ушундай. Токтун эти, брокколи, картошка, майонезге окшогон соус, помидор, капуста. Чатнайт деле уш сыяктуу, бирок койдун дейт, э? Это йогурт или майонез? Йогурт бу. Өзүңөр билгендей, Швейцария Европа Союзуна кирбейт. Ал жакта азык-түлүктүн баалары аябагандай кымбат экен. Бирок ошого жараша алардын айрылык акылары көп. Бирок антсе дагы бул Констанц шаары Швейцарияга чектеш болгондуктан Швейцариядан бул Констанцка келип, атайын азык-түлүктөрдү, кечелерди бияктан алып кетишет экен. Дагы укканым боюнча бул шаарда, Констанц шаарында жашап, Швейцарияга барып иштеген дагы адамдар бар экен. Анда ипичке үй бар экен. О жашыл үй. Эшик биягында, анан турасы 5 метр үй, ошондой эле экен да. Бул да эски үй экен. 1377 деп турат. Азыр мунун ылдый жагы алтын сапкөн экен. Аябай эски экен, бул да качан салынганын билбейм. Бирок каркастар жыгач, анан ортосуна лай толтурган окшойт, менин оюмча. Азыркы убакта бул ресторан экен, пиццерия, пицца жасап. 1557 дейт. 1375. Бул үйдү кыйшыкталып коюштур. Кол апаратканбы же өзү эле ушундай кыйшыкты жашыл менен боёгондор бар. Кыйшык болуп турат. Бул дагы 1294-жылы деп турат. Кыргызстандагы эң эски үй, эң биринчи салынган үй качан салынды болду экен? Канчанчы жылы?
ушундай ичке үйдөн бир эшик туурасы 5 метрге аны өзүбүз экен. 1420-жылы салыныптыр бул үй. Бул үй жанагыдай каркастар жыгач менен салынган үй экен. — 1349-жылы салыныптыр бул үй. Үйлөргө канчанчы жылы салынганын мындай эшиктердин үстүнө же тамборуна жазып коет экен. Мисалы үчүн бул 1346-жылы салыныптыр да. Болсо 1389-жылы салыныптыр. Бул жак эски чиркөө болчу экен. Азыр бул жакты ресторан кылып коюп, элдер келип тамактанат экен бул жакта. Бул жер Бодензе көлүнүн жээги жакта пристань бар экен. Мындай яхта корабльдер токточу жер, кайыктар. Анан бул жакта эң эле белгилүү бир эстелик бар экен, чоң бийик. Эки колуна бир кызыктуудай бир жандыктарды кармалыптыр. Достор, ушун менен видео аягына чыкты. Менин каналыма катталганды унутпагыла, комментарий жазгыла, лайктарды баскыла, бөлөктөр менен дагы бөлүшкүлө видеолор менен. Ошо бардыгыңарга чоң рахмат. Кийинки видеого чейин көрүшкөнчө. Үйгө кетип бараттык, бөлөк койго отурдук. Бул жакта кичинекей балдар үчүн кичинекей орундар бар экен, ойногон. Ильяздын артынан биз да кенен кетир отуруп алып кетип бардык. Бул жакта атайын оюнчуктар бар экен кичинекей балдарга. Ушундай ичи салкын, 2 этаж, экинчи этаждабыз биз азыр.